саламатсыздарбы? 4-апрелге карата алынган жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Коронавирус дагы 14 адамда аныкталды. Бүгүн 4-апрель саат 10:00 карата Кыргызстанда коронавирус жуктурган дагы 14 учур катталды. Бул тууралуу республикалык штабтан билдирди. COVID-19 вирусуна чалдыккан 14 жаңы учурдун аймактарга карата бөлүнүшү. Бишкекте 1, Ош облусунда 5, Ош шаарында 2, Жалал Абад облусунда 6. Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын саны 144кө жетти. Алардын ичинен 6 адам айыгып, бирөө каза болду. COVID-19 вирусу аныкталган 144 учурдун аймактарга карата бөлүнүшү. Бишкекте 15, Ош шаарында 12, Ош облусунда 35, Баткен облусунда 3, Жалал Абад облусунда 67, Чүй облусунда 6, Ысык Көл облусунда 2, Нарын облусунда 4. Кыргызстанда 9 медкызматкер коронавирус жуктуруп алды. Коронавирус жуктуруп алгандардын арасында медкызматкерлер дагы бар. Кечээ алар 8 болчу, бүгүн дагы бирөө кошулуп 9га жетти. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин ыкчам штабынын жетекчисинин орун басары Касымбек Мамбетов бүгүнкү брифингде билдирди. Алардын баары коронавирус алып жүрүүчүлөр, деди Касымбек Мамбетов. Маалыматка ылайык COVID-19 вирусун жуктуруп алган 9 медкызматкердин 7 Жалал Абад облусунда, бирөө Бишкекте, бирөө Ошто.